Денеге арналган көк чайдан самынды баштадык. Алгач эле 250 грамм суу майга 1 күн мурун көк чай, 4 аш кашык көк чайды кофемолкадан аябай майдалап туруп, кошуп, мына ушинтип аралаштырып коебуз 1 күн мурун. 250 грамм суу майга 4 аш кашык көк чайды майдалап кошуп, аны аралаштырып коебуз. Андан кийин 250 грамм тоң май, малдын ич майы, кадимкидей эле тоң май достор. Андан кийин 190 грамм сууга 80 грамм каустическая соданы кошуп, муздак сууга каустиканы кошуп, аралаштырып, муздатып алабыз. Буну кошкондон кийин бул кайнап чыгат, ысык болуп. Мына ошону аралаштырып 1-2 саат мурун кылып койсоңуздар муздап калат. Мына ошону баштадык. Андай эмесе 300 грамм, 250 грамм көк чай чыланган майыбызга 250 грамм тоң майды кошуп алабыз. Биринчи, экинчи часть кылат окшойт достор. Жетишип калсам кошуп алдык. Майыбыз 500 граммды түздү. 500 граммды түздү. Коштук. Жакшылап аралаштырып алабыз. Бир аз аралашкандан кийин ага 1 аш кашыкта касторовый масло, 2 чоң аш кашыкта глицерин, аптекадан табасыздар. 2 чоң аш кашык глицерин. Глицерин денени кургатпайт. Чайное дерево деп аптекадан табабыз. 1 чоң аш кашыкта кошобуз. Масло кокоса, буну дагы аптекадан табабыз. Масло кокоса. Кокосовый масло эмес достор, масло кокоса. Мына ошонун бардыгын кошуп, жакшылап эми аралаштырып алабыз. Майдын температурасы 60 градусту түзүш керек достор. Мына ошондо ушундай масса келип чыгат. Болду, ушуну эле калыптарга куюп жайгаштырып алабыз. Аралаштырганда дагы жакшы аралашып бир массага келиш керек. Мына ушундай 20 күн кургатасыздар салкын жерде, андан кийин колдоно берсеңиздер болот.